төмөн ба резинка бар чачы 10 сом. 10 сомдон. 10 сомдон анан эң кымбаты 1000 сомго жетпейт да. Мына ушундай кыз төрөгүсү келип атабы деп. Алалуу болгуң келип кетет го, прям улам төрөй бергиң келип кетет мындай. Акча бир деңиз. Мына ушундай шириндик болсун. Үмүт айымдын ачкан дүкөнүнө сатуучу болуп иштеп атам. Бай болгонум үчүн эмес, бай болуу үчүн барып келем да. Экинчи магазине чоң ачылышы болуп атат. Эмне базарды сатып алгансызбы деп сурайын деп атам. Ооба. Эме кадимет тиги орун алмашып алсак болбойбу? Болот. Негизи 550дөн сатылыш керек эле, биз 300 сомдон сатабыз. Кани, жактан эмне болуп жүрөсүң эй? Унчукпа дебедим да эске, ушту. Постоянно айтасыз да. Азыркы учурда мен Базар Коргон жергесиндемин. Бирчи ошондой эле жеке ишкер Үмүт Үмүталиева негиздеген Үмүт соода борборунун дагы бир филиалы Базар Коргон жергесинде ачылып атат. Мен акырыныраак сүйлөйүн, биякта элдер толтура жүрөт да. Анан мен азыр алып барчу болгондон сырткары дал ушул Базар Коргон жергесине келип, Үмүт айымдын ачкан дүкөнүнө сатуучу болуп иштеп атам. Ачкынды таган алгандыган анткени эч ким тааныбасын деп. Келиңиз сер дагы. Менин командам даяр болгон болсоңуздар, 1, 2, 3. Бектур командасы! Без музыка. Бүт үйдөн тажагандар кепсиңер, а? Өтө сонун. Эже маң плиз. Эже маң плиз. Бүгүн. Resedem go buguna. Nele banya go byak banya. Sen niyaktan terterler çıkketse kapal boystar ama byak uşunda olup kaldı. Sizler menen 100 kırç yatkanma çeksiz koyanıştamın şandı köngüldü. Oşo turgan jeriңиздерде эле сынып биле бериңиздер, а? Кеттик анда эмесе она үчүн шаңды көңүлдү жаңы чыгарма. Колдоп турабыз. Күтөм сени, күтөм зарыгы. Kaynenenge. Рахмат. Hazır mınanı salıp koyun, ha? Geliniz. Çinka, şu kollar bulayın, gorulu jürür. Kapıra öyle. Budağıyım. Geç şaşılığımı bir. Şaşılağınızda jeke geliniz. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Şunday
şirinlik olsun. Ay çarşılalıqla kiyimini ala бербей, ay. Mana şirinlik gelingizler. Mına bugün bizden sүйүнүчтүү болуп турат. Мына ар бир баланын жакшылыгы, ата-эненин жакшылыгы да. Ар бир бала бактылуу болсо, мына биз да бактылуубуз. Не дейбиз, ушул Үмүт Соода борбору почти Кыргызстан боюнча эле баары таанып калды деп ойлойм. Ушул элдин жакшылыктарына, жалаң ушу жеңил чөнтөгүнө, капчыгына ылайыктуу магазин ачам деп жүрчү эле. Ушул тилегине жетип, мына бүгүн ушундай базар коргондо дагы экинчи магазини чоң ачылышы болуп атат. Ушул магазини майлуу сүттүү болсун, берекелүү болсун, жакшылыктар көп болсун. Элдердин бар жок ушул жерден кыйналбай, кысталбай, жакшынакай эңсеген буюмдарын алып жүрө берсин. Бар ушу балдарым бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болсун. Дагы да мындан ары чет мамлекетке чейин ачылсын ушундай Үмүт магазиндери. Барыңыздарга рахмат. Ушундай менин балдарымды жоктоп, Үмүт Соода борборун ушинтип жоктоп келип, алтындай убактыңыздарды бөлүп, жаркырап жайнап иште куттуктап келип отурасыздар. Барыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Рахмат. Силерге дагы чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ой менин балдарым бактылуу болсун. Айтканыңыз келсин апа. Бар болуңуз да, оробаңыз. Рахмат. Тер, ысык кандай жеңже? Келиңиз. Эң сонун болду ысык баше. Сизге берейин. Рахмат. Кандайсыз? Бетим өчүрүп кетет да, жак. Кол арчып калган. Салам барыңыздарга. Бишкекте мындан ысык, Ошто, Жалал Абадта мындан ысык кандай экен негизи? Азыр элдин көптүгү дүкөндөчү. Ары бассаңыз сүрөткө чөлү, ай бери бассаңыз сүрөткө чөлү деген элдер го. Ошондой эле болуп атат, бирок ал деле болсо, мен ойлойм ал бир чоң жакшы нерсе да, бакыт деп койсо болот. Мисалы, сен басып кетип атсаң, бирөө түртүү өтүп кеткенден көрө Гүлжайна сүрөткө түшүп алалы деген, ал эл сени сыйлап атабы, сен элди андан ашыгы менен сыйлашың керек да. Айтып калды да элим барычы. Ай Үмүт канчанчы филиалын ачып атат депчи. Мен билбейм. Ой, канчанчы деген, Башымда эле адашып калды, билбейм. Чакырып атат, келип атасыздар Кудайга шүгүр. Ооба. Мен канчанчы филиалын ачып атат билбейм, бирок Кыргызстандын булуң бурчунун бүт баарысын ачып атат. Мен дайым дуа кылам, көз тийбесин деп дуа кылам. Көз тийбесин, Кудай колдосун, көз тийбесин деп турам. Ушундай кичинекей эле кыз тоодой жумуштарды жасап атат. Азыр мынакта прям элдерди карачы. Мо эл мындай бекер берем десең деле мынча эл келбейт да кээ бир жерлергечи. Баша баса албайсың, магазин бул жер деген 1200 квадрат экен. Элестет эмне деген чоңдук, бирок ошонун ичинде адам батпай жүрөт. Бул да болсо Кудайдын берип аткан ырыскысы да. Ушул ылайым ырыскысын кенен кыла берсин дейм. Карасаңыз жалаң эле кичинекей балдардын кийимдери экен го. Ооба. Көрүп туруп мындай эзилип кетет экенсиң да чындап элечи. Жеке мен өзүм бойдок катары. Балалуу болгуң келип кетет го, прям улам төрөй бергиң келип кетет мындай. Бул детский магазиндерге киргенде мындай кадимкидей бунун аурасы да башкача болот да. Бүт жаш балдардын кийимдери, мына шапкалары, мисалы карасаң, бирок мындай быйтыйган сонунда детский магазиндердин аурасы да таптаза болот деп ойлойм да. Анткени бул жерге эч качан бир мындай аруу таза наристелердин кийимдери сатылган үчүн магазин дагы таза болот. Ары чуркайм, бери чуркайм, бизди таппай жүрөм, эртен беричи. Жакшы элеспи? Сонун бизге Бишкектен коноктор келди, Оштон, Жалал Абадтан, Жети областтан конокторубуз келип, ар кимисине жетишпей жүрөбүз. Чуркап эле. Ошо. Сиздин Инстаграм баракчаңызды бак келгенге чейин карап атам да, эмне кылып атты экен, каякта болду экен, эмне менен алек болуп атты экен деп карасам, түнкү 2 болобу, 3 болобу, 4 болобу, тынбай эле сторис киргизип аттыңыз. Жумуштабыз, кызматтабыз, иштеп атабыз, бирөөсү эртең ачылыш депчи. Уктаган жок жүрсүздөр деге. Ооба, бир жума жакшы уйку болгон жок, себеби бунун ачылышын кылбай эле мурдатан эле иштетип келатканбыз. Анан базар коргондогу биздин клиенттерибиз, кардарларыбыз Инстаграмдан кадимкидей урушуп, неге башка областтарга концерт коесуңар, а биз жакка койбойсуңар деп. Анан кой уюштуралы деп, бир жуманын ичинде мына мектеп кийимдерин ачып, түнү күнү иштеп, даярданып, элдин кызматында жүрөбүз. Бул канчанчы филиал?
бул 16 филиал болуп калды да. Буюрса Кыргызстандын 7 дубанында ачылып атасыздар. Кудайга шүгүр. Анан сиздин Инстаграм баракчаңыз эле мондо карап эле отура бергим келет да. Сонун эле кыдырып жүрөсүздөр, эс алып жүрөсүздөр. Биз кеткен табыз эс алууга деп элечи. Акча каяктан келип атат, айтыңызчы. Акча мында элдер жүрөт го, ушулар таштап кетип атат. Акча бир деңиз. Жок. Эми ушунча чоң нерсенин деле чоңдой түйшүгү бар, чоңдой чыгашасы бар. Анан Инстаграмдагы биздин жыргаганыбыз менен бияктагы жашообуздун артында канча түйшүк, эмгек, чыгаша, ошо чыдаган гана адам алып кетет. Анан биз эс алганча, иштегенче баарын тең алып кетебиз да. Мен өткөндө эле Гүлназ эжелер менен барганда айткандай эле мен бай болгонум үчүн эмес, бай болуу үчүн барып келем да. Мен ал жака барып келген сайын кирешем ошончолук көбөйүп, эмнегедир сонун идеялар чыгат, сонун күч, энергия пайда болот да. Ошон үчүн чет жака чыккан мага аябай жагат. Анан ал жактан көптөгөн идеяларды, сервис, көптөгөн нерселерди алып келебиз. Сиз айтып калдыңыз го азыр чет жака чыкканда эле байып калам депчи. Кийинкиде мени ала кетиңизчи. Болду, кеттик. Болду да. Сонун. Келиңиз эми кийимдер менен таанышалычы азыр. Сентябрь жакындап келатат. Кичинекей балдардын сумкалары, тетрадь, ручкалар, ошондой эле ак көйнөктөр, шымдар аябай болуп көрбөгөндөй көп экен. Бирок көптөйүн десем баалары дагы тырың. Карагычы, мына галстуктары менен мына бардыгы 300 сом. Мына ряд полный эле мына 300 сомдон. Негизи 550дөн сатылыш керек эле, биз 300 сомдон сатабыз. Анан көрөрмандар эмнеге парак жармаштырып койгон деп ойлошпосун, ошону дагы айтып коеюн. Биз ценабыз мисалы эртең 150 сом дагы болуп калышы мүмкүн. Булчу может 100 сом болуп калышы мүмкүн. Биздин баа күнүгө мисалы 2 штук калса болду, 100 сом 50 сомго деле бере беребиз. Анан ошого мындай парак өзгөртүп коюш үчүн ушундай парак менен жармаштырабыз да. Азыр ушул катар жалаң кичинекей балдардын, кыздардын баягы 8-9 класс кыздар деле алып кийип отурушат мунучу. Жалаң мектепке ылайыктуу экен. Бияк менен таанышалы, калган бөлүгү менен. Анан бул жакта мына тетрадь, бул жакта мына тетрадь, ручка, анан сумкалар бул жакта азыр көрөсүңөр. Көрүңүз. Анан бул жакта мына келет, сумкасын алат, бут кийимин, колготки, майка, кыскасы мына канста бар. Бардыгы мектепке керектелүүчү каражаттардын бардыгы бар. Убара болбойт да, базар айланып. Келет, баштан аяк кийинет, тетрадь, ручка алат, сумка алат, кетет ошо менен. Ооба, бул жакта обувдардын да түрлөрү бар. Бут кийим, сумка, кыскасы бул жерде кирет, бардыгын аксессуар, детский аксессуарлардан бери. Жаңы ымыркайларга, жаңы төрөлгөндөн баштап кыскасы 14, 15, 16 жашка чейин. Булар каяктан келет? Бишкектен келет, Кытай, Турция, Өзбекстан, бүт аралаш, бир эле жак эмес. Италия жок деп калса. Бул сумкалардын дүйнөсү. Бияка кичинекей балдар кирсе сөзсүз түрдө алмайынча чыкпайт. Бул жакта ачыл электери дагы 1000 түрлөрү бар. Мына ряддагы полный катар. Бардыгы сумкалар, сумкалардын бүт кыздарга, балдарга 1 класстан баштап 11 класска чейин сумканын түрү бар. Булардын баалары кандай? Мисалы, кичинекей балдарга, кичинекей кыздаргачы? 350 сом, 280 сом, 650 сом. Ошо арзан да. Карапайым элдин капчыгына ылайыктуу. Анан эмелерчи, мисалы, келген товарлар бул жакта эң баягы төмөн баасы, ошондой эле эң жогорку баасы. Бизде эң төмөн баа резинка бар, чачы 10 сом. 10 сомдон, анан эң кымбаты 1000 сомго жетпейт да. 10 сом менен келип туруп, чачка резинка алсаңар болот. Андан соң 1000 сом алып келип туруп, каалаган кийимиңерди алып кетсеңер болот. Ойлонбой аласыңар. Ооба. Мынча азмун көрүп турупчу. Өзүм үйдөн элекмин, бойдокмун. Бирок балалуу болгум келип кетти. Балаңы өлө сагынтасыңбы? Келечекте балаңы. Буюрса, буюрса ушуну беребиз сага. Балалуу болсоң буюрса. Алып кетейинчи, баардын алып Болду, кетейинчи. ырымды алып кетер. Биякта эмнелери бар азыр мисалы? Бул жакта жалаң жаңы төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейинки кийимдер булар. Полный мына. Карагачы, носкиси менен майкасы, кыскасы, бүт кендигине таккыч.
пояс бүт бар кыскасы. Бардыгынын мисалы эмелери бар, размерлери бар, кичинекей Полный бардыгы бар. Азыр мисалы бул жака кош бойлуу айымдар келип, анан жакында көз жарам деп карап жүргөндөр да бар экен да, байкасамчы. Алар бул жерден сөзсүз түрдө бир нерсе алмайынча чыкпаса керек да аларчы. Ооба, памперс. Кыскасы азыр сумка в роддом деп эле мода болуп кетти го. Ошолордун бардыгы бизде бар. Сизди баягы буга чейин биз Ошко келгенде, Оштодо бир филиалыңызды тартып кеткенбиз да. Оштого. Оштогу филиалдычы. Анан ошондо сиз менен мындай онлайн сүйлөшүп калгам. Ошондо видеовызов менен кыздардын иштеп атканын карап отурат экенсиз. Бир күнү Бишкекте болуп каласыз, бир күнү Жалал Абадта, бир күнү Оштоо деген сыяктуучу. Анан кантип жетишип атасыз? Ушул жерде ушунча адам иштеп атат. Ушул жерде эле да. Анан башка 11-12 филиалда канча адам иштейт мисалы? Бизде ар бир филиалда бирден адам катуу көзөмөлдөйт, администратор. Анан ошо командабыз чоң, көп, ишенген адамдарыбыз бар. Жетиштабыз, Кудайга шүгүр. Менимче бул жактын аянты чоңураак окшойт, салыштырмалуу башкаларга. Ооба, бул жер 1200 квадрат. Оштогу барып көрдүңөр, алар 600дөн 1200, экөө биригип. Бул өзү 1200 квадрат. Эң чоң филиалыбыз ушул болду да. Номер 1 базар коргондогу. Биз базарга келгенде эле бул жакты карасам дагы Үмүт Соода борбору, бул жакты карасам да Үмүт Соода борбору, экинчи кабатта Үмүт Соода борбору да. Эмне базарды сатып алгансызбы деп сурайын деп атам. Ооба, бизге ушундай чоң зданиялар керек да. Анан бул жак ремонт болбой эле турган болчу да. Анан өзүбүз ремонт кылдырып, ушул жакты чоңойтолу деп. Мурда кичинекей болчу. Анан ушул жакка чоңойтуп алдык, бирок кичинекей жакта эле иштеп атат. Анан косметика дагы ачтык. Косметика дүйнөсүнө дагы бир баш багып көрөйүн дедим эле. Аябай сонун экен, мага жакты. Ал жактан чыкпай калсаңыз керек. Ооба, вообще сонун ал жакта. Кирсең чыккың келбейт. Сонун кызыктуу экен ал дагы. Анан Бөрүсем кийинкиде келгенде, Бөрүсөкө кайра кызматташканда, Үмүт Соода базары деп эле келет окшойбуз Бөрүсөчү. Ооба. Базардын баарын эле Үмүт эле алып алыптыр, ээлеп алыптыр депчи. Ооба, бунун түгү бутик болуп бөлүнүп кеткен да. Анан үстү сплошной болуп турганда, анан биз базар кылып ачып койдук да. Көпчүлүк менен иштеш деле аябай кыйын. Кээ бирине жагасың, кээ бирине жакпайсың дегендей. Бирок биз 80% эле жагабыз. Карапайым элдин 80% баары бизди жактырып, бизди тандап, соода кылып кетишет. Ар биринин ар кандай мүнөзү бар, баарына чыдап, баарынын көңүлүн караганга аракет кылабыз. Азыр ушунча кишинин келиши, соода кылышы эң бирден бир себеби эмне деп ойлойсуз? Кийимдердин сапаттуу, анан арзандыгында деп ойлойм, анан тейлөө жакшы, анан эң ыңгайлуусу бул кирип бардык нерсени таап алып чыгып кеткени да. Базарда болсо мисалы бут кийимге башка жака, баш кийимге башка жака, ич кийимге башка жака, сумкага кыдырбайт, ичине кирет, бардыгын алат, болду кетет. Убара жок да. Бир жерден бүтүрөт баарын, Убакыт үнөмдөлөт. Анда мен көрбөйт окшойм, Сен үйлөнөйүн деп калсың анда. Чалан кыздардыкын көр. Аска бар эле да. Жүрүңүз таанышып алгыла. Ооба. Үмүт Алиева чоң бир базардын ичин бир мекеменин арендага алып туруп, кийим сатып, ошол эле учурда ичине бала бакча ачып алганбы деп ойлоп атам да. Артта турат го, балдар ойноп жүрөт азыр. Ооба. Бул жакка кошумча киреше бала бакча деп койсоң тамаша. Биздин кардарларыбыз үчүн мен көп балалуу дедим го. Балдарым бар үчүн эми билем да айымдардычы кандай кыйналат, кандай кыйналбасын деп балдарын киргизип коет, өздөрү кенен кийимдерди кылып, кайра балдарын алып кете берет. Бул жерде коркунуч жок, кыздарды коюп койгонбуз. Карап, ойнотуп, ооба, кенен ойноп отура беришет. Анан эми жакында кардарларыбыз үчүн дагы суу коюп коюлуп атабыз, без газ суу, полный каалагандай иче беришет. Бул жакта жалаң жазгы кийимдер экен го. Түгөн элек боюн. Жазгы кийимдер 1-сентябрга чейин кете берет бизде. Анан бүт 50% арзандатып кылып койгонбуз. Мына мисалы 650дөн болчу да, корейский модельдерчи негизи 350 сом кылып койдук. 350 сомдуктарды 200 сом дагы түшүпчү. Мисалы мына 350 дегендер 250 сомго мына. Бүт жазгы кийимдерге арзандатып кылып салдык. Уже эми жең узун күзгү товарлар келет. Анан бага товарлардын баасын түшүргөндүчү, мындай өзүңүздөр минуска кирип кетпейсиздерби? Жок, минуска кирбейбиз. Анын секреттери бар, аны окутушум керек да. Анда курс ачат окшойсуз жакын арада. Негизи Инстаграмда жаман көп жазат да, магазин ачуунун сырларын үйрөтпөйсүзбү, анан акча мындай. Мен жөн эле бекер эле мындай жолугушуу уюштурсамбы деп өзүмө ой келип атат чындыгында.
Качан кайсыл убакта пландар? Пландар кичине баш аякты жыйып алып, буюрса. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ишиңизге ийгиликтер болсун. Оорубаңыз. Рахмат чоң, силерге да рахмат. Ушундай элге биздин ушундай сонун магазиндерди мактанганыбызды чыгарып бергениңер үчүн тамаша. Барыңыздарды күтөбүз, келип туруңуздар. Ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Кандайсың Арай, жакшыбы? Кандай жүрөсүз? Күнөсчү, амансызбы? Ай, десең, экөөбүздүн интервьюларыбыз Супер ТВда сериал. Биринчи бөлүк, экинчи бөлүк, үчүнчү бөлүк депчү. Бүгүн 5-чи бөлүк. Кайрадан көрүшүп отурабыз, амандашып отурабыз, конуштабыз. Азыр ишин карап турчу Күнөсчү. Жалаң кичинекей балдардын кимдери турбайбы? Эзилеп атам мен. Сизчи? Ена төрөгүм келип кетти. Мына жерде сонун Ляльканын кызынын немеси бар экен, кийими. Немеге жардамчы кызым айтат, "Менден карачы, мен кыз төрөгүм келип атат" деп. Ушул жерин тема кылып койгон анан кийин. Күнөшчү кыз төрөгүсү келип атабы деп. Ооба, негизи эле жаш баланын кийими бардык адамдардын деле кичинекей, жаныбарлардын деле кичинекей, любой нерсенин кичинекей аябай сүйкүмдүү, көзүңө мындай элжиретип көрүнөт го. Анын сыңарындай магазин ичине киргенден баштап эле биз да ар нерсени карап деп эле атабыз. Наңгарсаң деп элечи. Ишин кыдырдыңыз бир сыйра. Баалардын көрдүңүзбү? Жарым жагын кыдырдым, ооба. Бул Үмүттүн эмесине магазинине көнүп калганбыз ычы, мындай. Баасы арзан экенине, сапаты жакшы болсо дагы ушу элдин капчыгын ойлогонуна көнүп калгам. Ушундай грандиозный, кичинекей эле бир бутикти эле ачып эмес, чоң бир Алтайдын талаасындай болгон жерди алып туруп. Алтайдын талаасы. Мына жер. Точно мына жер ошондой экен да. Өтө чоң мындай магазин. Аянт боюнча мынчалык чоң магазин жок го дейм, бир эле адамга караштуу. Анан сиз буга чейин маектердин биринде айтып калгансыз. Биз Үмүт Али менен чоң бийликте Сырчыкка барып келдик депчи. Анан айтып калып аткан, мисалы, адамды тамакка отурганда ошондой эле анан узак сапарга чыкканда кандай адам экенин билесиң депчи. Келиңизчи. Үмүт негизи баягы аракетчил, тырышчаак экенин билет болчумун буга чейин деле. Бирок ал жака чыкканда баягы бизде тажрыйба алмашуу болду да. Мисалы, мен билгенимди бөлүшөм, алар билгенин бөлүшөт. Үмүттөн буга чейин деле ал жакта жүргөндө деле ушул мындай бизнес жаатында көп баягы шыктануу алам. Мындай ура да болчу, вперед. Эч тормозу жок. Туруп турайынчы, ойлоноюнчу, эмне кылсам экен деген тема жок. Вперед да только. Бул Үмүт чечкиндүү деп атпаймынбы? Ошто баягы сен тарткан 3 комната үйдө алып атканда акчам жетпей калды. Анан ошто бир однокомнатныйды саттым дедим эле, ошону Үмүткө саткам да. Үмүт өткөндө жөн эле мынтип сатка деле чыгарган жокмун. Мынтип ойлонуп, ким бар эле алып койгонго жалко да, мындай сонун үй да, качественный курулган. Анан ким бар эле деп эсиме ошол бир Оштодо бир тааныш ага бар, ошол келди, анан Үмүт келди. Биринчи эле Үмүткө чалып, "Үмүт, уялбайсың беле?" десем, "Кандай?" деди. "Ушундай деп айтсам, анан көрөйүнчү деп эле эртеси күнү келди. Анан үйдүн ичине кирип, баягы этажына келип, үй менен таанышкан деле жок. Мынтип воротасынан кирди дагы, мынтип сыртынан карап эле болду, алам деп эле кетип калдым. Эртеси күнү эле сразу өткөрүп бердим, акчасын төлөдүм, мен апарып наркы үйгө төктүм. Бүгүнкү ачылыш кут болсун. Бизге чындап эле көнүм шырат болуп калды. Бул акыркысы эмес экенин да билем, Кудай насип кылса. Көп ушул кайсыл жерде ушундай магазинге муктаж калкыбыз көп болсо, ошол жактан баарына ачып, ушундай элдин ыңгайына ылайыктаган дүкөндөр көп болушуна тилектешмин. Кандайсыз? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Сонун, өзүңүз кандайсыз? Жакшы эле, бособой эле. Жаман алыс көрүнүп атасыңар го. Эми кадимет тиги орун алмашып алсак болбойбу? Болот. Ами мындан эле бирдей болбой турбайбызбы? Кандайсың десеңиз кайрылды, Аман эсен. Сонун. Үмүт Алиянын ар бир филиалдын ачылышында Самат Аманов алып барат. Көрсөң. Неге? Мен ойлоп атам. Кандай десем? Өзүңүз айтып бергенчи, келиңиз. Үмүтү жараса жагатта десең. Тамаша, негизи Үмүт эжекебиздин дүкөнүнүн кардалары чыныгы карапайым эл. Анткени мен деле ошо карапайымдан чыккан карапайым уулмун, карапайым алып баруучумун, ошон үчүн баягы карапайым элдин тилин билем го деп ойлойм да. Бирок эми алып баруучулар көп, ошонун арасынан өзүм алып барганыма биринчи сыймык.
экинчиси ушу жалган айтпасам бир 18-20га жакындап калды. Ошолордун баардыгында колдон келишинче Бишкек болобу, Каракол болобу, кайсыл жак болбосун ушу алып барганга аракет кылып атабыз. Үмүт эжеде айтып атат, уже Самат мага деле жагат деп. Мындан ары жалаң ошо Самат Аманов алып барган үчүн эмне эсептен алып барат десеңер мына жообу. Бир эме жакшы футболка берсе деле алып барып кое берем мен. Айтыңызчы, үстүңүздөгү кийимдин же болбосо ылдый буттан өйдө кайсыл Үмүталиеванын дүкөнүнөн алган кийим? Негизи бирде да айткан элем, мен негизи баягы размерим 37 же 36 да. Анан кийин ошон үчүн баягы мужскойдон 39дон башталат. Мужскойдон жок, анан женскийде мужскойго окшошураак мындай бут кийимдерди алып алам. 38 же 37. Детскийдин эң чоңун кийген Самат Аманов. Зато детскийлердин алдам да авторитет жүрөм. Эң чоң размер мен кием депчи. Рахмат, арманыңызга кем. Ийгилик. Рахмат. Бут кийим көрсөм эле ооруй турган бир адатым бар эле. Урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, бүгүн биз жалпыңыздарга жеке ишкер ырчы Үмүт Үмүталиеванын Базар Коргондогу багы соода борборунун ачылышына жалпыңызга репортаж тартууладык. Мен болсо өзүмө ушундай бир бут кийимдер алып кетип баратам. Көрүшкөнчө. Дагы бар болду экен,